Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бүгүнкү биздин карай турган маселе тема бул укуктуу чечмелөө болуп саналат. Укуктуу чечмелөө негизинен бул укукту колдонуу этабындагы эң негизги маселелердин же болбосо эң негизги темалардын бири. Анткени кандайдыр бир укуктук окуя болуп өткөндөн кийин же болбосо укуктук факт ортого келип чыккандан кийин ошол фактыга жараша биз эмне кылышыбыз керек? Тиешелүү укук нормасын тандоо менен ошол укук нормасынын негизинде чечим кабыл алышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан укуктуу чечмелөө бул укук колдонуу этабындагы эң орчундуу бир маселелердин бири болуп саналат. Но ошол теманы толук ачып бериш үчүн биз 3 негизги багытка токтолуп кеткибиз келет. Биринчиси бул укуктуу чечмелөөнүн мааниси. Бүгүнкү күндөгү укук таануу же болбосо жалпы эле укук тармагындагы орду. Экинчиси укуктуу чечмелөөнүн негизги ыкмалары жана жолдору. Үчүнчүсү бул укуктуу чечмелөөнүн субъектилери жана алардын укуктуу чечмелөө ишке ашыруу убагындагы иш аракеттерине токтолмокчубуз. Эми укуктуу чечмелөө дегенде эмнени түшүнөбүз? Эң ириде укуктук нормалар, мыйзамдар, укуктук эрежелер өзгөчө бир баягы терминдерди колдонуу менен, өзгөчө бир сөз айкалыштарын колдонуу менен түзүлгөн белгилүү бир формага ээ эрежелерден турат да. Ошондуктан баягы бардык эле жарандарыбыз укуктук эрежелерди, укуктук нормаларды окуганда так маанисин түшүнбөшү мүмкүн. Ошондуктан укуктун маанисин, укуктук эрежелердин маңызын так даана түшүнүш үчүн белгилүү бир баягы ыкмаларды биз колдонушубуз керек. Ошондо гана биз укуктун маанисин, маңызын туура түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми укуктуу чечмелөө эки багытта жүргүзүлөт. Биринчиси бул аныктоо же айкындоо деп аталат да. Бул жерде укук нормасынын маанисин жана маңызын же укук нормасы кандай мамилелерди жөнгө салууга багытталгандыгын укук нормасын колдонуп жаткан адам тарабынан аныктоосу зарыл. Бул эмне дегендикти түшүндүрөт? Ошол укук нормасынын өзгөчө жазуу тартиби, то есть өзгөчө кайсыл тармактарды, кайсыл коомдук мамилелерди башкарууга багытталгандыгын биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Экинчиси бул ошол укук нормасынын маанисин жана маңызын мамлекеттик органдар тарабынан же болбосо тиешелүү кызмат адамдары тарабынан тиешелүү укуктук мамилеге катышып жаткан адамдарга түшүндүрүп берүү болуп саналат. Ошондуктан укуктуу чечмелөө эки этаптан турат. Биринчиси бул аныктоо, айкындоо. Бул этапта биз укуктун жалпы маанисин аныктасак, экинчисинде биз ошол аныкталган маанисин жана маңызын тиешелүү тараптарга түшүндүрүп берүүгө эмне кылат экенбиз, аракет жасайт экенбиз. Эми укук нормасынын маанисин чечмелөөнүн бүгүнкү күндө объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Аларды бир канча багытка бөлсөк болот да. Биринчиси ченемдик укуктук актыларда көрсөтүлгөн мамлекеттин эрки юридикалык, техникалык ыкмалар жана методдор аркылуу берилген. Аларга юридикалык терминдер, юридикалык конструкциялар жана сөз айкалыштары кирет. Ошондуктан дайым эле укуктук эрежелерди биз окуганда анын маанисин, маңызын каалагандай түшүнүшүбүз өтө кыйын болуп саналат. Ошондуктан укуктук эрежелерди биз окуганда өтө көп терминдерди көрөбүз да. Ошолордун маанисин түшүндүрүү, маңызын түшүндүрүү бул укуктуу чечмелөөнүн эң негизги бир баягы негизги бир этабы болуп саналат да. Эми укуктук эрежелер жалпыга милдеттүү жана бирдей укуктук норма катары жазылыш тартиби жагынан өзгөчө формага ээ. Мисалы үчүн
мыйзамдын өзүнчө жазылуу формасы бар, указдын өзүнчө жазылуу формасы бар. Андан сырткары башка укуктук булактардын жазылуу формасы өзгөчө баягы формага, өзгөчө стилге ээ болуп саналат да. Мына ошондуктан алардын юридикалык баягы маанисине карата, алардын коомдогу башкаруу маанисине карата түшүндүрүү, чечмелөө бүгүнкү күндүн негизги талаптарынын бири болуп саналат. Эми кийинкиси бул чечмелөө кээ учурда ченемдик актынын баягы сапатынын начардыгынан да келип чыгат. Кээ бир учурда ченемдик укуктук актылар кабыл алган мамлекеттик органдардын компетентсиздигинин натыйжасында бир аз мүчүлүштүктөргө да жол берилиши мүмкүн. Бул учурда биз бул ченемдик актыларды ошол кабыл алган мамлекеттик органдар менен биргеликте анын маанисин түшүнгөнгө аракет жасайбыз да. Дагы бул жерде бир нерсени айтып өтүшүбүз керек. Укуктук чечмелөө Кыргызстанда өзгөчө мааниге ээ. Анткени Кыргыз Республикасында мыйзамдар эки тилде кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болгон кыргыз тилинде жана кыргыз тилиндеги мыйзамдын тексти, нормативдик укуктук актылардын тексти ал негизги катары эсептелинет. Ал эми экинчиси бул Кыргыз Республикасында расмий тил катары белгилүү болгон орус тилинде да мыйзамдар кабыл алынат. Ошондуктан жогорку кеңеште кабыл алынып аткан мыйзамдар эки текстте кабыл алуу этабын өтөт, кыргызча жана орусча. Кээ бир учурда мына ошол котормонун белгилүү бир мүчүлүштүктөрүнүн негизинде кыргызча текст менен орусча текст дагы карама каршы келип калган, же болбосо эки маанини түшүндүргөн, же болбосо бири-бирине дал келбеген учурлар бизде көп кездешет. Албетте эки тилдүү мамлекеттерде бул нормалдуу, же болбосо мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп саналат. Ошондуктан биз мына ошол эки тилдүүлүктүн негизинде дагы Кыргыз Республикасында мыйзамдарды чечмелөө өтө чоң мааниге ээ болуп саналат. Эми бир эле укуктук мамилени башкарып жаткан бир нече нормативдик укуктук актыда болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн бизде бланкеттик, же болбосо баягы ссылка жасалган нормалар деген түшүнүк бар. Бул жерде бир мыйзамды биз окуп, анын маанисин түшүнүп атканда, ошол эле мыйзамда башка бир мыйзамдарга карата баягы көрсөтмө бериши мүмкүн да. Башка мыйзамдарды биз карап, ошол укуктук эрежени түшүнүүгө көрсөтмө бериши мүмкүн. Мына ошондуктан биз бул жерде бланкеттик нормаларды, эрежелерди чечмелөөдө биз бир коомдук мамилени жөнгө салган эрежени табыш үчүн бир нече мыйзамдарга көңүл бурууга аргасыз болуп саналат. Мына ушул жагдайда дагы укуктук чечмелөө өтө чоң мааниге ээ болуп саналат. Эми укуктук чечмелөөнүн негизги ыкмаларына токтоло кетели. Биринчи ыкмасы бул грамматикалык ыкма деп аталат. Укуктук чечмелөөнүн ыкмаларынын мааниси эмнеде? Укуктук эрежелерди биз чечмелеп, айкындап, маанисин түшүнүүдө белгилүү бир баягы ыкмаларды колдонушубуз керек да. Мына ошол ыкмаларды туура колдонгон убакта укуктук чечмелөө өтө жакшы өзүнүн жыйынтыктарын берет. Биринчиси бул грамматикалык ыкма деп аталат. Грамматикалык ыкманы колдонууда бул жерде биз укуктук эрежени жөн эле бир баягы окуп чыгабыз. Ал жердеги текстти окуу менен колдонулган тилдин өзгөчөлүгүнө жараша биз биринчи бир анализди жүргүзөбүз да. Ошол укуктук эреженин маанисин жана кайсыл багытты башкарууну көздөгөнүн аныктай алабыз. Эми экинчи багыты бул логикалык методду, же болбосо логикалык ыкманы колдонуу менен чечмелөө. Бул жерде логикалык методду колдонууда мыйзамдардын ички маанисин, маңызын, логикалык ыкмаларды колдонуу менен анализ, синтез
аркылуу ачыктап чечмелөө болуп саналат. Логикалык методду колдонууда ар бир сөзгө анализ жүргүзүлбөйт. Сөздөрдүн жана терминдердин куралган сүйлөмдөрдүн маани маңызын ачыктоо менен жалпы укук нормасынын маанисин түшүнүүгө бизге жол ачылат. Мисал үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1 статьясынын 1 бөлүгүн ала турган болсок, ал жерде Кыргыз Республикасы укукка негизделген, мамлекеттик башкаруудан дин ажыратылган, социалдык жана граждандык коомду түптөөгө негизделген мамлекет деп аныкталат да. Демек, логикалык методду колдонуу менен чечмелөөдө биз бул жерде ар бир сөздүн биринчи бөлүп анализ жасообуз зарыл. Мисал үчүн Кыргыз Республикасы деген эмнени түшүндүрөт? Биринчиден, бул Кыргыз Республикасы белгилүү бир этникалык группанын негизинде, тилдик группанын негизинде түзүлгөн мамлекет экендигин аныктап турат да. Анткени бул жерде кыргыз деген сөз биринчи колдонулуп атат. Экинчиси республика деген сөз эмне маанини берип атат? Бул жерде Кыргыз Республикасы бул монархиялык эмес, республикалык башкарууга негизделген мамлекет деген түшүнүктү алып келип атат. Эми кийинкисин ала турган болсок, укуктук мамлекет. Бул эмне? Демек, мамлекетти башкарууда же болбосо мамлекеттик коомду башкарууда негизги роль укукка негизделген, же болбосо укуктун үстөмдүгү ишке ашырууга багытталган мамлекет катары аныкталып атат. Кийинкиси бул демократиялык деген сөз бар. Демек, бул жерде бул Конституциянын бул бөлүгүндө мамлекеттик бийликтин негизги бутагы бул эл, жалпы Кыргыз Республикасында жашаган калк экендиги аныкталып атат. Кийинкиси бул эмне? Бул жерде баягы дин мамлекеттик башкаруудан ажыратылган. Демек, дин мамлекеттин негизги идеологиясы катары колдонулбайт. Диний уюмдар Кыргыз Республикасында шайлоого катыша албайт. Саясий ишмердүүлүк менен иш алып бара албайт. То есть белгилүү бир баягы саясий жаатта диний уюмдарга, динге чектөөлөр коюлган. Демек, бул жерден биз эмнени колдонуп атабыз? Логикалык методду колдонуу менен биринчиси ар бир сөздү баягы бөлүп текстти бөлүп түшүнүп атабыз дагы. Андан кийин биз жалпы текстти бириктиргенде бул Кыргыз Республикасынын өнүгүү багыты кайсыл жакка, кайсыл багытка аныкталгандыгын түшүнүп атабыз да. Чечмелөөнүн дагы бир ыкмасы бул систематикалык метод деп аталат. Бул методдо биз колдонуп жаткан эрежени башка укуктук эрежелер менен салыштыруу аркылуу аныкталат да. Анткени укук нормалары дайыма бири бири менен байланыштуу, бири бири менен тыгыз баягы мамиледе болгондуктан кээ бир укуктук эрежелерди жалпы маанисин түшүнүш үчүн, жалпы маанисин аныктоош үчүн башка укуктук эрежелер менен салыштырып, башка укуктук эрежелердин маанисин түшүнүү менен биз анын маңызын, то есть түшүнүгүн аныктоого аракет жасайт экенбиз. Эми чечмелөөнүн дагы бир түрү бул юридикалык чечмелөө деп аталат, же болбосо юридикалык ыкмаларды колдонуу менен чечмелөө. Бул жерде көпчүлүк учурда баягы укуктук эрежелерде ар түрдүү терминдер, өзгөчө укуктук терминдерди, өзгөчө укуктук аныктамаларды колдонуу менен укуктук тексттер түзүлөт да. Ошондуктан укук нормасын пайдалануучу тигил же бул укуктук терминдерге аныктаманы туура берген учурда гана анын баягы түшүнүгүн туура аныктоого болот. Мисал үчүн чет баягы эл аралык маанидеги терминдер биздин укукта көп колдонулат. Мисал үчүн аренда, рента, андан кийинки кылмыш укугунда колдонулуучу жанакы оордотуучу жана жеңилдетүүчү жагдайлар, күрөө, пеня, штраф жана башка терминдер. Мына ошондуктан биз бул укуктук эрежеде
мындай терминдерди жолуктурган учурда ошол терминдер эмне маанини берип атат, кайсыл максатта колдонулгандыгын так аныкташыбыз керек. Мына ошол учурда гана бизге баягы укуктук эреженин маанисин туура түшүнүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Эми дагы бир ыкма бул саясий тарыхый ыкма аркылуу укукту чечмелөө деп аталат. Бул жерде кээ бир учурда баягы бир канча жыл же болбосо бир канча убакыт мурда кабыл алынган эрежелер бар да, Кыргыз Республикасында жана башка мамлекеттерде деле. Ошондуктан нормативдик укуктук актылардын кабыл алынуунун тарыхый шарттары же мыйзам кандай саясий экономикалык кырдаалда кабыл алынгандыгын аныкташыбыз зарыл. Экинчиден, тиешелүү мыйзамды кабыл алууда мыйзам чыгаруучу органдар кандай социалдык саясий максаттарды көздөгөндүгүн аныктап алабыз. Анткени укуктук маанисин гана ачып көрсөтүү менен укук нормасынын ар түрдүү маанисин жана мазмунун ачып көрсөтүү мүмкүн эмес. Ошондуктан кабыл алган укуктук эреженин тарыхый шарттарын эске алуу менен укукту чечмелөөгө болот. Эми укуктук нормаларды чечмелөөнүн дагы бир баягы маанилүү жагдайы бул укуктук нормаларын чечмелөөнүн субъектилерге карай бөлүнүшү. Бул жерде укуктун түшүнүгүн аныктоочу субъектилерге жараша укукту чечмелөө эки негизги түргө бөлүнөт. Биринчиси расмий укуктук чечмелөө жана расмий эмес укуктук чечмелөө. Эми расмий чечмелөөнүн дегенде эмнени түшүнсөк болот. Расмий чечмелөө бул атайын мамлекеттик органдар тарабынан мыйзамда бекитилген негизде укуктук эрежелерди түшүндүрүү, укуктук эрежелердин маанисин аныктоо жана бул аныкталган мамлекеттик органдар тарабынан аныкталган түшүнүк кийинки баягы укук колдонуучуларга милдеттүү болуп саналат. Ошондуктан укуктун расмий чечмелөөсү эки түрдөн турат. Бул нормативдик жана казуалдык чечмелөө. Нормативдик чечмелөө дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Нормативдик чечмелөө жаңы укук нормасын түзүүгө алып келбейт. Ал укук нормасынын мазмунун гана ачыктап берет. Анын өзгөчөлүгү коомдо дайыма кайталануучу укуктук мамилелерди жөнгө салууда колдонулат. Эми нормативдик чечмелөө автордук жана легалдуу болуп да экиге бөлүнөт. Автордук чечмелөө укук нормасынын мазмунун ошол мыйзамды кабыл алган орган тарабынан жүргүзүлөт. Бул мыйзам чыгаруу органы менен түздөн түз байланыштуу. Көпчүлүк мамлекеттерде бүгүнкү күндө кайсыл мамлекеттик орган мыйзамды же нормативдик укуктук актыны кабыл алса, ал укуктук актыны колдонуп жаткан же болбосо пайдаланып жаткан тараптардын кайрылуусу менен кээ бир түшүнүксүз болгон, кээ бир адамдарга түшүнүүгө кыйын болгон укуктук эрежелерди ошол кабыл алган мамлекеттик орган тарабынан аныктап, айкындап, түшүндүрүп берүү болуп саналат да. Мына ушул тартипти биз автордук чечмелөө деп атайбыз. Укуктук же болбосо легалдуу чечмелөө бул көпчүлүк мамлекеттерде конституциялык көзөмөл органдары тарабынан ишке ашырылат. Мисалы үчүн Франция Республикасында кабыл алынган мыйзамдардын же болбосо кабыл алынып жаткан мыйзамдардын кээ бир эрежелери түшүнүксүз боло турган болсо, тараптарга конституциялык совет, кеңеш өзүнүн ошол мыйзам кайсыл тармактарды башкаруу үчүн кабыл алынгандыгын айкындап түшүндүрүп берүүгө милдеттүү болуп саналат. Ошондуктан кабыл алган мамлекеттик орган тарабынан эмес, конституциялык көзөмөл органдары тарабынан кээ бир бүдөмүк мыйзамдардын эрежелерин, укуктук эрежелерин түшүндүрүү, айкындоо бул легалдуу чечмелөө деп аталат. Эми кийинки дагы бир чечмелөө бул казуалдык чечмелөө деп аталат. Мисалы үчүн кээ бир учурда сот органдары чечим кабыл алып жатканда
ошол кабыл алуу үчүн колдонулган мамлекеттик, то есть кабыл алуу үчүн колдонулуп жаткан мыйзамдар, мыйзамдын мааниси конституцияга же башка эрежелерге каршы келип калган учурлары болот да. Мына ошондуктан бул учурда ошол казусту, ошол маселени чечиш үчүн тиешелүү конституциялык көзөмөл органдарына тараптар кайрылууга мажбур. Мына ошондуктан мыйзамдын башкарган багытын, мыйзамдын түшүнүгүн аныкташ үчүн конституциялык көзөмөл органдары ал мыйзамдарга карата өзүнүн баягы расмий чечмелөөсүн ишке ашырат. Бул расмий чечмелөөдө мыйзамдын баягы мааниси, маңызы, анын түшүнүгү эмне экендигин жана кайсы мамилелерди башкарууга багытталгандыгын конституциялык көзөмөл органдары кеңири аны айкындап түшүндүрүп берет. Ал эми ошол түшүндүрүп берүү менен конституциялык көзөмөл органдары жаңы бир норма, жаңы бир эреже жаратпайт. Болгону гана мыйзамдын маанисин гана түшүндүрүп берет жана кийинки уже этапта мыйзам колдонуучу мамлекеттик органдар мына ошол баягы конституциялык көзөмөл органдарынын кабыл алган чечимине жараша өзүнүн чечимин кабыл алышат да. Субъектилерге карата укуктук чечмелөөнүн экинчи түрүн биз расмий эмес чечмелөө деп атайбыз. Расмий эмес чечмелөөдө 3 негизги субъектилер катышат. Биринчиси бул укуктук эрежелердин түшүнүгүн, баягы өзгөчөлүгүн жөнөкөй адамдар тарабынан окуп түшүнүү. Анткени биз жөнөкөй кадимки эле турмушубузда ошол турмушубузда кандайдыр бир окуяны чечиш үчүн же болбосо катышыш үчүн коомдук мамилеге так биз мыйзамдарды, башка нормативдик укуктук актыларды окуп түшүнгөнгө аракет жасайбыз. Мына ошондуктан кээ бир учурда жөнөкөй адамдардын укуктук, юридикалык билими болбогондуктан өз алдынча ошол мыйзамдын маанисине, маңызына аныктама бергенге аракет жасалат да. Бул нормалдуу көрүнүш, мына ошондуктан бул тармакты биз жөнөкөй чечмелөө деп атайт экенбиз. Экинчи чечмелөөнүн түрү бул атайын юридикалык, укуктук билими бар профессионалдар тарабынан укуктун маанисин, маңызын түшүнүүгө жасалган аракет. Мисалы үчүн кандайдыр бир окуя болгондо биз адвокатка кайрылабыз, же болбосо укук коргоо органдарынан кайрылабыз, же сот органдарынан кайрылабыз. Мына ошол мамлекеттик органдар же болбосо укуктук адистер укуктук эреженин маанисин, маңызын окуп бизге түшүндүрүп бергенге аракет жасашат. Бул жерде эмне үчүн профессионалдык чечмелөө деп атайбыз? Анткени профессионалдык чечмелөөнүн өзгөчөлүгү ошол укуктун өзгөчөлүгүнө жараша андагы колдонулган терминдердин баягы өзгөчөлүгүнө жараша бизге атайын юридикалык билимге ээ болгон тараптар эмне кылып берет экен? Толугу менен анын түшүнүгүн аныктап бергенге аракет жасашат. Мына ошол тармакты бир профессионалдык чечмелөө деп атайбыз. Укуктук чечмелөөнүн үчүнчү түрүн бул доктриналдык чечмелөө деп аталат. Доктриналдык чечмелөө укук нормасынын илимий изилдөөчү мекемелер жана окумуштуулар тарабынан ар түрдүү илимий эмгектерге, илимий диссертацияларда, илимий статьяларда жана монографияларда терең анализ жүргүзүү менен сапатын, кемчиликтерин жана жетишкендиктерин аныктап көрсөтүү менен жасалган чечмелөө. Доктриналдык чечмелөөнү негизинен илим жаатында иш алып барган баягы юристтер, юридика тармагындагы адистер ишке ашырышат. Демек, бүгүнкү темадан биз эмнени түшүндүк? Негизинен укуктук чечмелөө бул укук колдонуу этабындагы эң негизги бир тармак, эң негизги бир багыт болуп саналат да. Анткени кайсыл деңгээлде биз укукту чечмелесек, мына ошол деңгээлде бизге укукту
конкреттүү турмуштук фактыларга же болбосо укуктук фактыларга карата колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.